Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, сиздер менден видеоң аябай узун болуп жатат, кыска нуска түшүндүр деп суранып жатасыздар. Анда мен сиздерге аябай кыска кылып түшүндүрөйүн. Ким түшүнбөй калса комментарийге жазып келсин. Бүгүн биз тамгаларды сүйлөтүүчү нейросетти баарыңыздар эле тамгаларды кантип ырдатабыз деп сурап жатасыздар. Анда баштадык. Биз Gemini'ге кирип алабыз. Gemini'ге киргенден соң бул жерде создать изображение дегенди басып коебуз. Мына бул жерде банан сүрөтү чыгып калат. Андан кийин биз кандай сүрөттү даярдашыбыз керек, ошонун промптун кыпкыргыз тилинде эле жазып алсак болот. Дал ушундай кылып жазып даярдап алабыз дагы самолет белгисин басып бул жака жөнөтөбүз. Сиздерден мындай нерселер болсунбу деп кыргызча сураганда, ооба кыскасы болсун дейсиздер дагы можно фото деп коесуздар, болду. Сиздер каалаган сүрөттү жөнөтөт. Бир аз күтө турасыздар. Мына Gemini биздин сүрөттү даярдап берди. Анда биз ал сүрөттү галереябызга сакташ үчүн сохранить изображение дегенди басабыз. Биздин сүрөтүбүз сакталып болду. Эми биз сүрөттөрдү кыймылдоо үчүн крок деген дал ушундай программага киребиз. Азыр кроктун көрүнүшүн сиздерге көрсөтө кетейин. Ал бул дал ушундай программа. Ушунун ичине бир киресиздер, мындай чыгат. Сиздер бул жерден создать видео дегенди тандап туруп, мына аста турган сүрөттүн үстүндөгү плюс турган жерди бир басасыздар. Бул жерден анимировать фото дегенди басасыздар. Андан соң сиздердин галереяңыздарга кирип кыймылдатышыңыздар керек болгон сүрөттү бир тандап туруп готовду кыласыздар дагы. Бир аз күтө турасыздар. Мына дал ушинтип видео жүктөлүп алып болгондон кийин бул жерге текстти жазасыздар, промптты. Ошол Б тамгасына эмнелер кетет, ошону жазып туруп бул жерде мына жогору караган стрелканы кетиресиздер. Кетиргениңиздерден соң сиздердин сүрөтүңүздөр кыймылдайт. Мынакей биздин видеобуз загрузка болуп, мынандай болуп даяр болду. Эми буну кантип көчүрөм деп ойлосоңуздар, мына бул жердеги стрелканы бассаңыздар, сиздердин галереяңыздарга туп-туура түшүп калат. Эми видеодо кандайдыр бир түшүнүксүз жерлер болсо комментарийге жазып койсоңуздар болот. Эгер аябай баш сүйлөгөнүмдө түшүнбөй калган болсоңуздар, кийинкисинде жайыраак сүйлөп түшүндүр, жай болсо да угабыз деп койсоңуздар болду.